Раз, два, раз, два, стоп. Второй раз. Доходите до двери. Заворачивайте. Сайкаласын Алиева алыскы Каракол шаарында Акниет би ансамблин жетектеп келет. Ал элит жериндеги балдарга арулуктун бийлерин үйрөтүү менен аларга эстетикалык тарбия берип келет. Анткени бий аркылуу балдарга туура багыт көрсөтүүгө болот дейт жаш бийчи. Ошо президентибиздин улуттуу нарктоо жана өнүктүрүү боюнча мастер-класс уюштурулуп жатат. 22 марттан 31 мартка чейин бул 10 күндүк мастер-класс уюштурулуп жатат. Бул мастер-класста көптөгөн маалыматтарды камтыштыр, бий боюнча, психология боюнча, тарых боюнча көптөгөн салымдарды кылып атат. Иши боюнча профессионал адамдар бизге салымын кылып жатат. Ушул салымдарды кылып аткан президентибизге, Сейтектин жетекчилерине, бизге салым кылып аткан ар бир мугалимге ыраазычылык билдиребиз. Анткени өзүнүн ишин ийгиликтүү, бизге жеткиликтүү сабактарды өтүп жатышат. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук Сейтек борбору республикабыздагы балдар бий ансамбльдеринин жетекчилеринин кесибин жогорулатуу максатында балдарга бий аркылуу эстетикалык тарбия берүү аталышындагы педагог хореографтардын кесибин жогорулатуу максатында атайын иш-чара өткөрүп келет. Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги жана республикалык мугалимдердин билимин өркүндөтүү жана квалификациясын жогорулатуу институту менен биргеликте балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук Сейтек борбору бийчи мугалимдердин билимин жогорулатуу курсун баштаганбыз. Жылына өтөт бизде 10 күндүк курстар. Азыркы курска көбүнчө мектепке чейинки билим берүү уюмдарынан келишиптир. Бий аркылуу биз балдарга эстетикалык тарбия берип, ошондой эле бий аркылуу Кыргызстанда жашаган көп улуттардын каада салтын, маданиятын балдарга үйрөткүбүз келип атат да. Ушулар аркылуу балдарга үйрөтүш керек, тарбиялаш керек балдарды. Ар бир баланын таланты бала кезде байкалат эмеспи? Өзгөчө наристе балдар бийлегенге кызыгат. Бийдин кыймыл аракети аркылуу балдарды туура жолго салууга болот. Мыктыбек кызы Айзерек өзү бий ансамбльде бийлеп келсе, азыр Ноокат районунда балдар коллективин түзүп келет. Ноокатта биздин бий тобубуз бар, Ласточка деген. Азыр эми гана өнүгүп келе жатат. Ошолорго жакшылап бийлерди, туура методдорду үйрөтүш үчүн Сейтекке келдим. Бул жакта өтө күчтүү хореографтар бар экен. Азыр болсо биз чет элдик бийлерди үйрөндүк. Даже балеттен баштап азыр чеченский бийге чейин үйрөнүп келдик. Республикабыздын 7 дубанынан келген таланттуу бийчилер Сейтек балдар борборунун бий коллективдеринин жетекчилерин коштоосунда ар бир бийдин кыймыл аракетин туура үйрөнүү үчүн атайын сабактарды өтүп келишет. Алар жума ичинде алган билимин балдарга үйрөтүп, жыйынтыгында алар үчүн атайын сертификаттар тапшырылат. Сейтектин жакшы жактарын айтып кетсек, биз азыркы учурда позицияларды үйрөнүп атабыз, ошондой эле бийлерди койгонду үйрөнүп атабыз. Ар бир баланын сахнага чыгышын, кыймыл аракеттерин үйрөнүп жатабыз. Бул жерден азыр Сейтекте биз классикалык бийлерди, анан ошондой эле чыгыш бийлерин үйрөнүп атабыз. Өзбек бийи, индийский бийин үйрөндүк. Ошолорду кайра биз сахнада кандай чыгышын, тартиптерин үйрөтөбүз.